Анан кийин мына биздин кыздарга эскертүү. Башка улуттар менен сүйлөшпөңүздөр. Эгерде сүйлөшсөңүздөр, никеңиздерди окутуп жашаңыздар. Мынтип бизде кыргыздын намысы өтө күчтүү дейт. Мына чечендерди көрүп атасыңар, дагестандыктарды көрүп атасыңар, кыздарына вообще тийгизбейт. Сен үйтүп бурмайм деп мага сөз бердиң ғой Нурдаулет. Мен колумда Далбоеб эмесмин мен, кичкентай бала сыяктуу бүтөп отураптын. Сен мени токтотпасаң ким токтотот? Далбоеб. Буктаймын. Сен далбоебтин тирлигин истеп отсуң өткөнү. Россиядагы кыргыз активист жигиттери кайрылуу жасап, Wildberries компаниясында иштеген кыргыз жигиттерди бири-бири менен саламдашып учурашып жүрүүгө чакырышты. Ошондой эле кыздарга башка улуттагы адамдар менен сүйлөшүүгө жана тамеки чекпөөгө үндөштү. Активисттер бул кайрылууну улуттук баалуулуктарды сактоо жана жарандар арасында ынтымакты чыңдоо максатында жасаганын белгилешти. Урматтуу мына Wildberries'те иштеген бир туугандар. Wildberries'те иштеп атканда кыргызды кыргыз көргөндө учурашып сылык болуп кое бериңиздер. Бул кичпейилдик дейт. Анан кийин мына биздин кыздарга эскертүү. Башка улуттар менен сүйлөшпөңүздөр. Эгерде сүйлөшсөңүздөр, никеңиздерди окутуп жашаңыздар. Мынтип бизде кыргыздын намысы өтө күчтүү дейт. Мына чечендерди көрүп атасыңар, дагестандыктарды көрүп атасыңар, кыздарына вообще тийгизбейт. Биздин кыздар башка улуттар менен сигарет чегип, башка улуттар менен бир буручта сүйлөшүп, Wildberries'тин ичинде отурасыңар. Ар бир кыргыз мына жерде каны кайнайт, ошону көрүп алды. Мынагы Wildberries иштеген жигиттер сізден бир суранышта. Мынагы бири-бирибизди көргөндө, кафеде, башка жерде катыбайчы мындай сылык болуп, учурашып, көрүп атасыңар, тажиктер өзүңөр эле көрүп атасыңар, урушуп атканда, каман адам тажиктер келип поддержка берип бири-биринечи. Кыргыздар биз урушабыз, карап турабыз да, кызы менен турат же башка бирөө менен турат да. Ошон үчүн жигиттер баарыңар ынтымакка чакырам, биримдик болойлу. Биримдик болсак баарын жеңебиз да. Мына бөлүнүп жүрсөк, өзүңөр да билесиңер, бөлүнгөнү бөр жейт деп коет. Ошол жигиттер баарын ынтымакта. Мындай да. Рызкы Аллахым бере берет. Жумуш көп, Россия чоң да. Бул жерде болбосо башка жерде иштейбиз. Бирөө жарым Wildberries'тин ичинде урушуп кетсе, ишиңерди алдырып коем деп коркуп, баягы кыргызды тепселеп койсо дагы, уруп койсо дагы, унчукпай карап турасыңар. Эжелерибизди сөгүп атат. Балдарыбызды уруп атат. Унчукпай ишти алдырып, иш табылат, акча, байлык, бийлик табылат. Мына намыс кыргыз мурдатан бери намыстуу болгон. Андыктан мына биримдикте болойлу, күч биримдикте жигиттер. Ошол жигиттер өзүңөр эле көрдүңөр. Эки бала сабып кетти тажик туугандар. Эми ошого биримдик болуп турсак, мындай булар калтак жейт болсо, биримдик болсок, алар биримдик болуп көрүп кетип бизди талпалап коюп турду. Ошого да чыкпай. Чакырсаңар да чыкпап туруп, кандай болсо эми кыргыз эч качан дуктан түшкөн эмес ушуга чейинчи. До конца турдулар, до конца болгон да. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздын мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон нөмерлерге байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. Блогер Айда Багышбаева видео жарыялады. Видеонун алдында бактылуу окуянын аягы эч кимди күнөөлөбөй, сөкпөй, каргабай, урушпай, просто бакыт тилегилечи суранам, Кудай үчүн деп жазган ал. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркбостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Курсумду кысып отурум эмне жерде? Сен не істеп атсың? Нурдаулет, мына мен еркек сияқты бүйтіп қоймадың. Мен саған өтірік істеп атсың деп айтқан жоқпын. Қуасың ба? Мал, сен қуасың ба? Мал емеспін. Сен мал болып тұрсың дәл қазір. Малдың тірлігін істеп тұрсың. Не мыналар? Мен сен ұстап отырсың бейт. Не мыналар?
Sen ütüp vurmayın деп маған сөз бердің ғой Нұрдәулет. Мен қолымды Далбоеб емеспін мен, кішкентай бала сияқты бүйтіп отыратын. Сен мені тоқтатпасаң кім тоқтатады? Далбоеб. Боқтамама. Боқтаймын. Сен далбоебтің тірлігін істеп отырсың өйткені. Мен далбоебпін ба саған? Далбоебсің. Дәл қазір далбоебтің тірлігін істеп отырсың. Не үшін келіп еркек сияқты просто құшақтап қоймайсың? Өтірік істеп жатсың, қолың ауырған жоқ, бүйттің деп. Сенің көзіңше мен өтірік істейді екенмін. Я барлығы менің ауырғаным өтірік, а сенің ауырғаның өтірік емес. Саған қарап мен дәрі кеп отырамын қасында.